7 каналдын эфирин жумалык аналитикалык программасы уланта. Таны мен Мээрим Ташыбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Өлкөнү өз кызыкчылыгы үчүн каалагандай калчагысы келгендер, саясатчылардын оюндарынын артында эмне максат бар? Инаугурациядан кийин өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрөбү? Оптимизациялоого кайсы министрликтер туш болот? Тутулгандын баары эле акча төлөп кутулуп кетеби? Экономикалык мунапысты кимдер пайдалана алат? Вирустун жаңы штаммы бизге да келеби? Даярдыктар жана сактануу жолдору. Ушул жана башка темаларга 7 каналдын кабарчылары кененирээк токтолот. Азыр болсо апта ичиндеги болуп өткөн урунтуу окуялардын кыскача түрмөгү. Дүйшөмбү 11 январ кезексиз президенттик шайлоодо талапкер Садыр Жапаров атаандаштарын ат чабымга артта калтырып, көпчүлүк кыргызстандыктардын тандоосуна ээ болду. Президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо парламенттик шайлоого салыштырмалуу таза өттү. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан жогорку соттун судьясына мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Шейшемби 12 январ Садыр Жапаров президенттик шайлоону жеңгенден тарта дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери куттуктоолорун жолдошту. Мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус пандемиясына байланыштуу суракка чакырылды. Улуттук коопсуздук кызматы Кара Суу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпетдиновду кармады. Белгилүү кино режиссер Болот Шамшеевди жана Ырдын пири Рыспай Абдыкадыровду эскерүү иш-чаралары өттү. Шаршемби 13 январ уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Алтууха Каймана аты менен таанымал Алтынбек Ибраимов кармалды. Ош облусунун Карагулжа районунда милиция кызматкерлерине карата ок атылды. Бишкекте кичи автобустун айдоочулары жол кирени 15 сомго жогорулатууну талап кылып чыгышты. Бейшемби 14 январ Оштогу Ниязал атындагы мамлекеттик окуу жайдын директорлук кызматына ырчы Самара Каримованы мугалимдер жамааты кабыл албай койду. Кароосуз балдарды багып алгандарга өкмөт 18 000 сом каражат төлөп берет. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Ализа Солтонбекова билдирди. Ош шаарында акыркы 2 жумада газдын басымы төмөндөп, калаанын айрым көчөлөрүндө үзгүлтүккө учурады. Кыргызстандын герби кабыл алынганына бүгүн 27 жыл толду. Жума 15 январ экс-президент Роза Отунбаева Садыр Жапаровду баардык күчтөрдүн башын бириктирүүгө чакырды. Садыр Жапаров коррупциялык аракеттерге барган адамдар ким экенине карабай жазаланаарын убада кылды. Жалал Абадда көчө шыпырган аялды сабады деген шектүү кармалып, тергөө иштери башталды. Криминалдык милициянын кызматкерлери Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсүн колго түшүрдү. Ишемби 16 январ коррупция беренеси менен шектелип жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов кармалды. Коронавируска ПЦР тесттин жасалма бланкасын жасап жүргөн кылмыштуу топ аныкталды. Шайлоо өнөктүк аяктап, эми өкмөттү кандай тагдыр күтөт деген суроо көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып турган кез. Элдик толкундоолордон кийин өкмөт башчылыкка келген Садыр Жапаров президенттик жарышка аттанарда ыйгарым укуктарын убактылуу тапшырып кеткен эле. Эми ал мамлекет башчы болгон соң ордуна башка өкмөт башчы келеби же жаңы конституция кабыл алынганча Артем Новиков иштеп турабы деп коомчулук ой жоруй баштады. Кырдаалга ылайык премьер-министр кызматтан кетери менен жаңы курам дайындалганча мурдагы өкмөт эле иштеп турганы туура деген пикирлер айтылууда. Бирок баш мыйзамдын тартиби менен кете турган болсок, анда парламент жаңы өкмөттү курашы керек болуп калат. Өлкөнүн абалын экономикалык кырдаалды эске алуу менен Новиков деле калтыра турган узоң деген пикирлер көп айтылууда. Себеби жаңы конституция күчүнө кирсе, анда премьер-министрди кайрадан алмаштырууга туура келет. Көпчүлүк минтип убакытты каражатты үнөмдөп алга жылуу тууралуу ойлонуп жатса, айрымдар тескерисинче тамтыгы чыккан конституцияга таянып, жада калса президенттик шайлоону кайра өткөрүү керек деп чыгышты. Мындай пикирин Феликс Кулов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазып чыккан. Өздөрүнүн артын тазалай албай жатып, жаңы шайланган президентке акыл үйрөткүсү келгендер да четтен чыгууда.
Башында шайлоону жактырбай мурдун чүйрүп жаткандар эми дүйнө коомчулугу Садыр Жапаровду таанып, куттуктоо жолдогон соң пикирин өзгөртүп, башка мамлекеттерден кечигип куттуктап, алас келгенсип саясатчылардын башын бириктир деп акыл айтымыш болгону элдин сынына кабылган. Эми алардын бул жоругунун артында кандай кызыкчылыктар турат, жалпы эл деле байкап турса керек. Темага кененирээк кабарчыбыз Сапар Акунбеков токтолсун. Шайлоо аяктап эми коомчулукту өкмөттүн тагдыры кандай болот деген суроо ойлондура баштады. Айрымдар Конституциянын 87-беренесин жүйө катары келтирип, шайлоого катышып утуп чыккан Садыр Жапаров президент болуп кетери менен өкмөт тарашы керек деп жатышат. Ал эми кээ бирлери бул боюнча кырдаалга жараша саясий чечим кабыл алса болорун айтышууда. Азыр бизде эки жол турат. Биринчиси учурдагы баш мыйзамга таянып парламент жаңы өкмөттү курашы керек. Экинчиси жок, эми ушунча болду, улам эле алмаштыра бербей жаңы конституция кабыл алынганча күтө туралы деш керек. Азыркы курам эле милдеттин аткаруучу катары иштеп турсун. Андан кийин жаңы баш мыйзамга жараша аткаруу бийлигин толугу менен президент дайындай турган болот. Бирок мында референдум качан өтөт деген суроо жаралат. Жагдайды эксперт юристтер менен талкуулап саясий бир чечим кабыл алынышы зарыл. Минтип коомчулукта каражатты жана убакытты үнөмдөөнүн жолдору ойлонулуп жатса, айрым саясатчылар кылдан кыйкым издегенин дале улантып келет. Буга чейин айрым коррупциялык аракеттери менен коомчулукка жек көрүнүп, элден оолактай түшкөн Феликс Кулов баш мыйзамдын принциптерин жүйө кылып, президенттик шайлоо кайрадан өткөрүлүшү керек деген пикирин жайылта баштаганы таң калтырбай койбойт. Жаңы конституция кабыл алынганда иштеп жаткан президенттин ыйгарым укуктары автоматтык түрдө кеңейбейт. Ошондуктан ал кайра шайланышы керек. Азыркы баш мыйзам боюнча президент 6 жылга бир гана мөөнөткө шайланат. Ошондой эле анын аткаруу бийлигине байланыштуу ыйгарым укуктары чектелген. Анткени бүгүн Садыр Жапаровго добуш бергендер ага азыркы баш мыйзамда каралган ыйгарым укуктары менен шайлашты да. Жаңы баш мыйзам кабыл алынып, анын ыйгарым укуктары кеңейтиле турган болсо, анда кайрадан президенттик шайлоо өтүүгө тийиш. Анткени бул жерде мамлекеттик түзүлүш толугу менен өзгөрүп жатпайбы? Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, анын шайлануу мөөнөтү 5 жылдан 2 жолкуга өзгөрүп жатат. Бирок юристтер буга негиз жок экенин айтышууда. Өлкө кыйын кырдаалда турганда кайра шайлоо өткөрүүгө шарт жок. Анын үстүнө мурдагы конституциянын өзү мыйзамсыз кабыл алынган деп эсептешет. Конституциянын өзү элге жакпай калгандан кийин жаңы жазып атпайбызбы эми? Ошондон бөйрөктөн шыйрак чыгарбаш керек го деп ойлойм да. 10 жылдагы конституциянын өзү мыйзамсыз болуп атса, анан биз азыр ошого таянбашыбыз керек деген оюм айтып атам да. Минтип акыл үйрөтүмүш болуп жеке кызыкчылыктарын алдыга жылдырууну көздөгөндөрдүн катарында экс-президент Роза Отунбаева да бар. Буга чейин ал шайлоонун жана референдумдун өтүшүнө караманча каршы болуп, коомчулукту дүрбөткөн пикирлерин айтып келген. Эми Минтип шайлоонун жана добуш берүүнүн жыйынтыгын дүйнөнүн мен деген лидерлери таанып, Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктаганын угуп алып, элдин артында куттуктоосун жолдогону айрымдардын күлкүсүн кээсинин кыжырын кайнатууда. Куттуктап эле тим болбой саясатчылардын башын кошуш керек деп Садыр Жапаровго акыл үйрөтүүгө жетишкен. Роза Отунбаеванын мындай кадамынын сырын айрымдар кылмыш жоопкерчилигинен качуу аракети катары баалап жатышат. Эске салсак 2010 жылдагы апрель окуясына, Ош окуясындагы кандуу калабага Отунбаеванын күнөөсү бар деген пикирлер байма-бай айтылып келет. Отунбаева кандуу окуяларды токтотуп калсам болмок, бирок колумдан келбей калды деп айткан жайы да бар. Кайрадагы жаңы бийликтин катарына кирип, өзүнүн саясатын өткөрөйүн деген ою да. Эми мына бизди сазга батырган 2010 алынган конституциянын атасы Текебаев болсо, энеси Отунбаева. Президенттик башкаруу деген бул болбогон окот. Парламенттик башкаруудан эч жакшы нерсе жок деп туруп эле, азыр эми 82% президенттик башкаруу деп кабыл алып, жаңы президент шайлагандан кийин биргемдеп калган канчалык деңгээлде ишенүүгө болот. Минтип шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тескери кеткендердин катарында өтө аз добуш алган Адахан Мадумаров менен Курсан Асанов да бар. Адахан Мадумаров шайлоодон жеңилгенин мойнун албай, кылдан кыйкым издеп борбордук шайлоо комиссиясына нааразычылыгын айтууда. Курсан Асанов 1% добуш ала албаса дагы ач айкырык салып, шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм деп жатышы көпчүлүктү таң калтырууда. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, жумалык үчүн.
Ал эми инаугурация өтүп, Садыр Жапаров президенттик ишине расмий киришкен соң экономикалык кырдаалды эске алып, оптималдаштырууга бараары анык болуп калды. Өкмөт аппараты 12 министрлик, 4 комитетти жана жогорку кеңешти кармап турууга дээрлик 20 миллиард сомдой каражат коротулат экен. Бирок алардын ишинин натыйжалуулугу байкалбайт. Андыктан эсепсиз чиновниктердин саны менен кошо аларга коротулган чыгымдарды кыскартуу зарылдыгы мезгил талабы болуп турат. Өлкөдө бирин-бири кайталаган мамлекеттик органдар көп. Алар ишти алга жылдырбай эле бюрократияны көбөйтүп, тескерисинче пара алып тоскоолдук жаратып отурат. Заман талабына жараша жаңыча ой жүгүртүп, өлкөнү өнүктүрүүгө жан үрөгөн энергиялуу адамдарды кызматка алып, аны менен катар ашыкча министрликтерди кыскартуусун кыскартып, же бир нече мекемелерди бириктирүүгө баруу керек. Бул боюнча көптөн бери эле ар кандай сунуштар жана пикирлер айтылып, бирок ишке ашпай келет. Себеби жеке кызыкчылыктан арылалбагандар, өз куйругун кесүүнү каалабагандар тоскоолдук жаратып жүрчү. Эми андай төрөпейилдикке эл да жол бербейт. 7 каналдын жамааты бул багытта эксперттердин, коомчулуктун пикирин жана сунуштарын угуп, бийликке жеткирүүнү максат кылып койгон. Бул боюнча пикирлерди Айжигит Матраимов угуп көрдү. Өкмөттүн жана мамлекеттик бийлик органдарындагы штаттык бирдиктер менен структуралык бөлүмдөрдү кыскартуу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга чейин бир нече жолу өкмөт менен парламент мамлекеттик бийликти оптималдаштыруу жана башкарууга кеткен чыгымдарды кыскартуу чечимин кабыл алган. Ага ылайык мамлекеттик башкаруу органдарындагы артык баш штаттык бирдиктер кыскартылып, бири-бирин кайталаган кызматтар жоюлат деп айтылган болчу. Бирок талдоочулардын баамында мамлекеттик башкарууда азгантай гана кыскартуулар болуп, кээ бир түзүмдөр аталыштарын өзгөртүү менен ишин уланта берген. Натыйжада башкарууга кеткен чыгымдар кескин кыскарган эмес. Органы и МВД максимально оперативно реагировать. 10 январда жарандар президенттик башкаруу формасын тандап алды. Процедурага ылайык жаңы баш мыйзам коомдук талкууга чыгарылып, андан соң парламенттин талкуусунан өтүүгө тийиш. Буга болжол менен 1 ай керектелиши мүмкүндүгү айтылууда. Эгер ал кабыл алынса, өкмөт башчынын ыйгарым укуктары толук бойдон президенттин карамагына өтөт. Бири-бирин кайталаган 2 аппарат оптимизациялары айтылууда. Инаугурациядан кийин ант берип ошондо мына президент болот. Ошондон кийин анан жаңы премьер-министр шайланат. Жанагындай коалициялык көпчүлүк курулат биринчи, анан коалициялык көпчүлүк премьер-министрди сунуш кылып бекитишет. Жана өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзамда тактаана ачык жазылган. Жаңы шайланган премьер-министр өзүнүн өкмөттүн курамын, программасын жана структурасын алып кошо сунуш кылып, анан парламент бекитип берет деп. Мурунку бийликтин тушунда бийлик органдарындагы штаттык бирдиктерди 30%га чейин кыскартуу жагы каралган эле. Мунун жыйынтыгында мамлекеттик башкарууга кетчү чыгымдарды 50%га чейин кыскартууга мүмкүн болору айтылган. 2018 жылдын аягында кайрадан аткаруу бийлиги мамлекеттик кызматкерлердин санын 10%га чейин кыскартарын айтканы менен иш жүзүндө андай болгон эмес. Адистердин айтымында өкмөттүн ишин жакшыртып, министрлер кабинети татыктуу иш алып барышы үчүн алардын санын кыскартуу жетиштүү эмес. Эл аралык тажрыйбаларга ылайык мамлекеттик кызматкерлерди аттестациядан кайра өткөрүп, район шаарлардагы социалдык объектилердин баарын жергиликтүү бийликке өткөрүп берүү абзел. Жергиликтүү кеңеш, айылдын кеңеши, айыл өкмөтү менен чечиш керек. Шаардык кеңеш, шаардык мэр менен чогуу биргелешип, ошол жакта маселелерди чечиш керек эле да. Социалдык объектилердин баарын өткөрүп бериш керек. Ошо шаар менен айылгач мектептер, бала бакчалар болобу, бейтапканалар болобу, фаптар болобу, бүттүгүнгө чакы өткөрүп бериш керек эле да. Кыскарган сайын узарган башкаруу, кайсы бийлик келбесин айрым агенттиктер өкмөттүн төзүмүн кыскартуу маселесин көтөрүп келет. Кээ бир министрликтер жоюлуп, айрым агенттиктер менен мамлекеттик кызматтар кошулушу мүмкүн экени айтылат. Маселен, адистер чарбасы кичинекей Кыргызстан үчүн 4 вице-премьерлик кызматтын кереги жок. Алар жөн гана өкмөттүн ишине тоскоолдук кылып, бюрократия жаратып, кагаз ташыган гана кызмат болууда. Ошондой эле бир катар департамент жана мамлекеттик ишканаларды айрым министрликтердин алдына кайра бириктирүү зарыл бар. Ички иштер министрлиги. Азыркы күндө 80% өзүнүн функциясы бул коомдук гана тартипти камсыздоо эле болуп калбады. Калгандары мисалы үчүн автоунааларды каттоо, паспорт берүү, жанагындай бүттүгүн берип салбады. Өзүнчө бир түзүм түзүлүп калды да. Ошон үчүн паспорттар дагы мындай мурункудай билбейм, мен оюмча иштеген кишилер деле айтып атат, тиги паспорттардагы сатылуусу көп болуп атат депчи.
Аткаруу бийлигиндеги министрлерди сазга баткан коррупциядан арылтуу жолу мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасын жогорулатуу. Бул кадам менен сыртта жүргөн билимдүү кадрлардын келишине шарт түзүлүп, алардын тажрыйбасын пайдалана алмакпыз. Айлыкты көтөрүү үчүн биз бул убактарды аныкташыбыз керек. Экинчиден, убактылуу 2 жыл 3 жылга элден мисалы үчүн эгер өзүбүздүн улан кыздарыбызды бияктан алып келип иштетели десек, өкмөткө, элдин кызматына десек, анда ошондо эсепти ачалы да 1,5-2 миң доллардан кем эмес айлыгын коюп берип, эртең сурап алгандай кылып ошо балдарды иштетели, реформаларды ишке ашыралы деп атам да. Ошондо ар бир министрликке жаңы жүздөр келиш керек да. 15тен кем эмес улан кыздарыбыз келсе, ошондо реформа жүрөт. 2020 жылдын башында Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматкерлердин саны 19 миң адамды түзгөн. Башкаруу системасы кандай өзгөрсө да, өкмөт башын жетектегендер элдин талабына ылайык жаңыланууну, өлкөнү саясий экономикалык кризистен, келе жаткан тобокелчиликтерден куткарып, жаңы кадам таштай турган кесипкөй адистердин кызматка келүүсүн шарт түзсө, өкмөттүн жаңы курамы саясий сооданын негизинде эмес, элдин мүдөөсү орундата тургандай иш алып барса деген коомчулуктун үмүтү зор. Айжигит Матраимов, Калсбакты Беков, 7 канал, жумалык үчүн. Бул апта бир катар кылмышка шектүүлөрдү чуулгандуу колго түшүрүүлөр менен коштолду. Кечке жуук Душка деген кайманаты бар депутат Дүйшөн Төрөкулов рейдерлик басып алууга шектелип, УКМК кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлдү. Бул факты боюнча чындык издеп жабырлануучулар 7 каналга кайрылган эле. Көрсө депутат Оштогу тери заводун уйгур тектүү кыргыз жаранынан тартып алып, ээсин Кытайга депортациялап жиберген экен. Андан мурдараак эле Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин аймактык башкармалыгынын кызматкери да пара алган деген шек менен кармалган. Ал эми өткөн аптанын соңунда Садыр Жапаровдун жакын адамы деп сыпатталып келген Мелис Асбеков 250 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалып камакка алынган. Мыйзамдагы оору Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү да колго түшүрүлдү. Тутулаарынго тутулду. Эми булар атайын эсепке акча төлөп кутулуп кетеби деп күмөн санагандар да жок эмес. Айтмакчы экономикалык мунапыс камакка алынгандын баарына эле иштей береби же андай мүмкүнчүлүктү кайсы кылмышкерлер колдоно алышат? Коомчулукта бул боюнча так маалымат жок көрүнөт. Чечүүчү кызматтарда иштеп, көптөн бери мамлекеттин каражаттарын миттедей соруп, шек жаратканы менен ар дайым суудан кургак чыгып келген аткаминерлер дал ушул экономикалык мунапыска туш келиши мүмкүн. Ал эми кылмыш жасап жаткан жеринен кармалып, камакка алынгандар антип акчасын берип коюп, жоопкерчиликтен качып кете албайт. Баса экономикалык мунапыстын натыйжасында келип түшкөн каражат күн сайын көбөйүүдө. Элдик толкундоолордон тартып, жыл соңуна чейин эле 3 миллиард сомго чукул каражат атайын эсепке түшүптүр. Кабарчыбыз Руслан Калматов экономикалык мунапыс боюнча кененирээк маалымат берсин. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов кармалды. Анын үстүнөн жазык кодексинин 310 коррупция беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталды. Депутат соттун чечими менен 2 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Токой чарба агенттигинин Чүй жана Бишкек башкармалыгынын улуг инспектору 14 январда пара алып жатканда кармалды. Мамлекеттик агенттиктин аймактык башкармалыгынын кызматкерлери жеке компаниянын өкүлдөрдөн 5 миң долларга чейин пара алып турган деп шектелүүдө. Ошондой эле бул жамада Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү да колго түшүрүлдү. Шектүүгө 2018 жылы сот тарабынан издөө жарыяланган болчу. Буга чейин 250 миң доллар пара талап кылган деген шек менен кармалган Мелис Асбеков менен Улан Жураев 9 мартка чейин камакта калтырылды. Активисттер жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренесинин негизинде кылмышка шектелип жатат. УКМК тарабынан мамлекеттин жана элдин эсебинен байлык тунугундур чекесинен колго түшүрүлүп, келтирилген зыянды калыбына келтирүүдө. Пара алып кармалып атат. Кызмат тарабынан кызмат адамы кызмат авалын кыянаты менен пайдаланып атат деп кармалышып атат. Ошол кызмат авалынан шалак мамиле кылып, мынча миң сом өкмөткө зыян келтирди деп кармалып атат. Бул кылмыштардын бардыгында уголовный кодексте көрсөтүлгөн. Эч кандай алардын амнистиясынын кереги жок. Ал ошол уголовный кодексте кандай статья колдонулса, ошондой статья менен жоопко тартылыш керек. Ошондо элге үлгү болот, элге сабак болот.
Бирок коомчулукта кармалгандар экономикалык мунапыска байланыштуу акча төлөп бошоп кетүүдө деген күмөн саноолор бар. Коррупционерлер зыянды ордуна толтуруу менен катар жоопкерчиликти тартат дешет адистер. Мыйзамдуу жагын алганда буларга ошол келтирилген зыянды төлөтүп, ошол эле кезде мыйзамдын бардык беренелерин сактап, кылмыш козголуп, өзүнө жараша жазаларын алыш керек. ГКМ тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштерди мен толук колдойм. Анткени буларды кечиргени эч кандай моралдык укугу жок мамлекеттин. Буларды жакшылап жазасын бериш керек, бирок ошол эле кезде баягы ички байлыктын сыртка чыгып кетпесин дагы караштырыш керек. Анткени ашыкча текшеребиз деп мындай аша чабышып, кээ бир баягы байлыктарын мамлекеттен чыгарып кеткенге шарт түзүп койбош керек да. Кыргызстанда экономикалык мунапыс маселелери боюнча мыйзам өткөн жумадан тартып күчүнө кирди. Садыр Жапаров өкмөт башчы кезинде сунуштаган долбоор Жогорку Кеңеш тарабынан колдоого алынган. Коомчулукту дүрбөлөңгө салган жаңы мыйзам кызматтык иштерге жана коррупциялык жагдайларга колдонулбайт дейт мыйзамдын авторлорунун бири. Экономическая амнистия не касается коррупционных дел, не касается должностных, тем более кто сейчас там сбежал. Экономикалык мунапыстын коррупциялык кызматтык иштерге тиешеси жок. Сот жоопкерчилигинен качып чет өлкөдө жүргөндөргө жайылтылбайт. Ал иштер кылмыш жоопкерчилигинде өзүнчө каралат. Бул мыйзам Кыргыз Республикасынын жарандарына колдонулат. Мунапыска ылайык экономикалык кылмыш жасап, айыбын мойнуна алып, келтирилген чыгымды 2 эсе төлөп берген адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Мындан тышкары банк жана бизнес ишмердүүлүктө мыйзам бузулган учурда салыктан качып, монополисттик аракеттерге барган чакта кетирилген чыгымды ордуна койсо кечирим берилет. Экономикалык мунапыс бул коррупционерлерге, иштерге, кызмат абалынан кыянаттык пайдалангандарга бул жүрбөйт. Бул мамлекеттик эмес адамдарга иштейт. Мамлекеттик муниципалдык кызматта иштебеген, завод фабрикасы бар, ишкердик жүргүзгөн, курулуш компанияларга, базарларга шогошогон жеке менчик ишкердик жүргүзгөн, биздин атамекендик өндүрүштү өндүрүлгөн Кыргызстандын жарандарына жана кыргызстандык эмес, Кыргызстанда ишкердик жүргүзгөн жарандардын, ишкерлердин бардыгына бул иштей турган бул мыйзам. Былтыр октябрь окуясынан кийин келген бийлик коррупцияга шек саналгандарды камагандын ордуна каражат өндүрүп бюджетти толтурууну максаттаган. Буга байланыштуу өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялоо зарылчылыгы жаралган. Бул иштердин алкагында өткөн жылы эле чиновниктерден миллиардтаган сумма мамлекетке кайтарылган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ушул тапта экономикалык кылмыштарга байланышкан 1332 иш тергелип жатат. УКМК 2020 жылдын 1 январынан 23 декабрга чейин коррупциялык иштерден баш аягы 2 миллиард 816 миллион сом бюджетке кайтарды. Анын ичинен 116 миллион сом алгачкы 10 айда, калган 2 миллиард 700 миллион сом жаңы бийликтин тушунда 2 айдын аралыгында өндүрүлдү. Бул каражаттын 2 миллиард сомун бюджетке мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов которду. Коррупцияга шек саналып жаткан транспорт жана жол министрлигинин стат катчысы Эрмек Мамыркалиев бул жумада бюджетке 2,5 миллион сом төгүп үй камагына чыкты. Пара менен кармалган Түштүк Батыш бажысынын инспектору мамлекетке 100 000 доллар кайтарып бергени дайын болду. Ал эми Кара Суу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов да келтирилген 1 миллион сомдон ашык чыгымды төлөп берип, сот аркылуу үй камагына бошотулду. Бирок жасаган кылмышына жараша жогорудагы чиновниктердин үстүнөн тергөө уланып жатат. Баягы кирешесин көрсөтпөй туруп, эбегейсиз байлыкка ээ болуп атат да. Эч кандай салык төкпөйт. Салыктан качуу жолу менен байып атат. Бул мыйзам мурда бар болчу, мыйзамсыз байуу деген. Эмне үчүн эми кирип атат? Себеби 30 жылдан бери мамлекетте буга мындай мүмкүнчүлүк берилип келген да. Мүмкүнчүлүк берилип келген. Демек, жетекчиликтен баштап баягы мамлекеттик саясаттагы өзүнүн макулдугун берип келген. Быйыл мунапыс берилгени бул өтө туура. Себеби дегенде адамдарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Ушунча жылдан бери мыйзамсыз иштеп келген болсом, мына эми бүгүндөн баштап мыйзамдуу ишти. Салыгыңы убагында төк, жумушуңу жүргүз. Сага эч ким тийишпейт.
Экономикалык мунапыстын мөөнөтү белгиленген эмес жана бир адамга экинчи жолу колдонулбайт. Учурда мунапыстан пайдаланып, кыңыр иштерин ачыктап жаткандардын тизмеси калың. Орган кызматы аларды четинен суракка чакыра баштады. Ар бир адам мыйзам алдында бирдей укукка ээ экендигин эске алганда, жасаган кылмышына жараша жоопкерчилик алып, мамлекеттен алган арам акчаларын кайтаруу мезгили келди. Ал үчүн мыйзамсыз байыгандарды ачыктоого жалпы кыргызстандыктар да жардам бериши керек. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, жумалык үчүн. Соңку сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустун 129 жаңы учуру катталды. Бир бейтап каза тапты. Вирустун экинчи толкуну башталгандан бери көрсөткүч бир аз төмөндөгөнү байкалат. Бирок кубанууга эртек экенин Европа өлкөлөрүндө табылган вирустун жаңы штаммы эске салды. Британ штаммы Европанын 25 өлкөсүндө чыккан. Илдеттин башка да түрлөрү чыгып жатканы кооптонууну жаратпай койбойт. Американын Иллинойс штатында британ түрүнө окшобогон дагы бир штаммы табылганы 2 күн мурда анык болду. Биздин саламаттык сактоо өкүлдөрү азырынча бул боюнча чара көргөнү деле байкалбайт. Алар кадимки вирус менен күрөшүп бүтпөй жатышкандай. Илдет боюнча соңку кырдаал менен кабарчыбыз тааныштырат. Өткөн суткада Бишкек шаарынын бир тургуну коронавирустун курмандыгы болду. Кыргызстанда коронавирус 129 адамдан табылып, 151 бейтап айыкты. Кыргызстанда ооруну жуктуруп алгандардын саны 82986 жетти. Анын ичинен 78866 айыкса, тилекке каршы 1382 адам акка моюн сунду. Азыркы тапта ооруканаларда 799 бейтап коронавирустан дарыланып жатканы айтылды. Анын ичинен 229 бейтаптын абалы оор болсо, 44-үнүн абалы өтө оор деп бааланууда. Кыргызстанда оорунун мизи кайтып жатканы менен дүйнө өлкөлөрүн вирустун мутацияланган жаңы түрү тынчсыздандырып жатат. Учурда ал 41 өлкөгө жайылды. Россия өлкөсүндө да жаңы түрдү жуктургандар катталды. Мындан улам министрлик Кыргызстанга да келерин айтууда. Оорунун жаңы түрү жаштар арасында көп катталып, оор өтөрү жана андан каза болгондордун саны мурдагыга караганда 2,5 эсе көп болушу мүмкүн. Ошондой эле коронавирустун жаңы штампы жаш балдар арасында кооптуу болорун дарыгерлер айтышкан. Ооруп калган балдардын жарымынан көбү чарчап, айрым учурда эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, түнт болуп калууда. Ал эми ымыркайлар себеби жок эле ыйлап чыргоолонуп жатышат. Коңшу өлкө Казакстанда өлгөндөрдүн саны көбөйүп, Нур-Султан шаары кызыл зонага кирди. Эрежеге ылайык аталган аймакка кайрадан бир катар чектөөлөр жарыяланмакчы. Азыр Нур-Султан менен кошо эң кооптуу аймактарга Акмола жана Костанай облустары кирет. Казакстанда акыркы 24 саат ичинде коронавирустан 12 адам көз жумду. Теперь читаем новые слова. Кто читает новые слова? Кыргызстанда болсо COVID-19 катталган учурлар азаюуда. Ага байланыштуу аймактардагы мектептер салттуу окутууну жандантышына уруксаат берилген. 3-чейректе өлкөдөгү 1915 мектеп салттуу уланта баштады. Алар Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Нарын, Талас жана Чүй облустарындагы айрым мектептер. Ош шаарында мамлекеттик бала бакчалар мектепке даярдоочу жана чоң группаларды кабыл алууга уруксаат берилди. 14 январдан баштап шаардагы мектептер толук кандуу иштейт. Анан азыр бүгүн жарандык коргонуу штабынын жыйыны болду. Биринчи вице-мэр тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Ол жерде алгоритм бар. Ошонун негизинен санитардык талаптар боюнча катуу көзөмөл кылынат. Кече өлкө боюнча медиктерден коронавирус табылган жок. Ошол эле учурда 4 медицина кызматкери сакайды. Буга чейин коронавирус жуктурган медике 200 000 сом, ал эми каза болгон медицина кызматкеринин жакындарына 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнүп келсе, эми вирус жуктурган медиктерге 75 000 сомдон, ал эми оорудан көз жумган ак халатчандардын жакындары 2 миллион 800 000 сомдон компенсация ала алышат. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык компенсация 2021 жылдын 1 январынан тарта төлөнүп баштаганы кабарланды. Саламаттыкты сактоо тармагында чиновниктердин пандемия тушундагы иштерин иликтөө аягына чыкты. Алдын ала жыйынтыктарда гуманитардык жардам талаптонолгонун, жасалма статистикалар пайда болгону ачыкталды. Вице-премьер-министр комиссиянын корутундусуна ылайык пандемия учурундагы өлүмдөр тууралуу маалыматта миңдеп айырма чыгып жатканын белгиледи. Деген менен Сурабалдиева так сандарды көрсөткөн эмес. Ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымы биринчи эле күндөн тарта иштөөдөн баш тартканын айтып коюу керек. Айрымдар куугунтук болушу мүмкүн деп коркушту. Кээ бирине достору, тааныштары байланышып, мындан ары ишин улантпоону суранышкан. Натыйжада курамда жалаң Кыргызстанда өзгөрүү, саламаттык сактоо системасында чыныгы реформалардын болушун каалаган мекенчилдер калган. Алардын ысымы жакынкы күндөрү иликтөөнүн жыйынтыгы менен кошо айтылат. Ошондой эле бул комиссия эмне үчүн түзүлгөнү маалымдалат.
Мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус пандемиясына байланыштуу даярдыктар боюнча каржы полициясында сурак берип чыкты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы пандемия маалында адамдардын массалык түрдө каза болушуна себепкер болгон премьер-министр жана вице-премьерлер дагы суракка чакырыларын, ошондой эле медикаменттер, жеке коргонуучу каражаттарды тез жардамды кымбат баада сатып алгандыгы териштирилип жатканы кошумчаланды. Пандемия боюнча дагы көп кишилер азыр бүт баары такталып атат. Бул деген баары экспертизалар берилип, бүт жагынан караш керек да. Бүт жагынан караш керек. Ошондон кийин гана болот. Бул аптада аймактарда тез жардам мунаасы тапшырылды. Жалпысынан Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу 66 тез жардам мунаасы сатып алынып, республиканын бардык аймактарындагы саламаттыкты сактоо уюмдарына таратылууда. Алардан Ысык Көл облусуна 9, Ош облусуна 26, Жалал-Абад облусуна 11 тез жардам мунаасы салтанаттуу тапшырылды. Роза Ахматжан кызы, Бакча Расылбек уулу, 7 канал, жумалык үчүн. Сиздер апта ичинде көрүнтү окуяларга саресеп салган жумалык аналитикалык программасына күбө болдуңуздар. Аны мен Мээрим Ташыбекова алып бардым. Илдеттен сак болуп оорубаңыздар, амандыкта көрүшөлү.